28-июндан тарта стартап викенд бизнести өнүктүрүү долбоору тарабынан Ош шаарындагы жаш бизнести өнүктүрүүчүлөргө шарт түзүү үчүн 3 күндүк иш-чара өткөрүлдү. Ага Ош шаарынын аймактарынан 129 жаш бизнесмендер катышып, алардын 80и кабыл алынган. Алар үчүн атайын инвесторлор чакырылып, жакындан баарлашууга шарт түзүлдү. Өткөрүлгөн иш-чаранын негизги максаты жаш бизнесмендерди колдоо менен бирге аларга шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Иш-чара Ош шаарынын мэриясы тарабынан колдоого алынып, стартап инвест фонду тарабынан уюштурулган. Катышуучулардын айтымында өткөрүлгөн иш-чара жаңыдан бизнес баштоочуларга өтө пайдалуу жол. Анткени ар бир өнүктүрүүчүнүн идеясынан үлгү алса болот. Убакыты дагы анан кийин арзан болуп, экөөнү кошуп, анан ушундай көп автомат ойго келди да. То есть вендинговый бизнес бул башка өлкөлөрдө аябай жакшы өнүккөн, Америкада, Японияда. Бирок Кыргызстанда бул вендинговый бизнес өнүгө элек. Биз ушу максат менен ушул проект бизнес идеясы менен келип отурабыз. Иш-чара 3 багытта өткөрүлүп, эң мыкты идея берген бизнесмендерге акчалай сыйлыктар каралган. Ал эми биринчи орунду алган жеңүүчүгө 250 000 сом акчалай сыйлык берилди. Мындай иш-чара дүйнөнүн 69 өлкөсүндө жыл сайын өткөрүлүп келет. Алардын катарын Кыргыз Республикасы да толуктап экинчи ирет өткөрдү. Каракулжар районундагы 1-май айылынан Улар Тоо жайлоосуна чагылган түшүп, натыйжада 355 кой өлдү. Белгиле кесек аталган жерге жергиликтүү комиссия барып, өлгөн койлорду тактап, акты түзүп, аларды көмүү иштерин жүргүзүп келишти. Бул тууралуу Өзгө Чокурдалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилев билдирди. Анын айтымында чыгымга учурагандарга Өзгө Чокурдалдар министрлиги компенсация төлөп бербейт. Аларга мыйзам негизинде компенсация берүү каралган эмес да. Мамлекет ошондой жаратылышынан жабыркаган, турак жайлары жабыркаган жарандарга, адамдын өмүрүнө зыян келген жарандарга андай компенсация төлөп берүүгө каралган. Андай мал жаны өлгөндөргө компенсация карап берүү мыйзамда эч бир мыйзамда жок да бизде. Баардык көрдүк, ошол дегенде адам өмүрүнө зыян келип, чоң оошундуу жаналар болсо топаттык куткарыш иштери жүргүзмөкпүз. Так чечекей барып 2 күндүк жол жүрүү акты менен барып көрүп келишти барыш. Sizga nima haqida nima bo'ldi? Эгер сизди кылмышкер катары шектүү деп эсептесе, сиз эмне кылышыңыз керек? Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоочу өкүлдөрү Нариман айыл өкмөтү тарабынан өткөрүлгөн жолугушууда ушул жана башка суроолорго жооп беришти. Жолугушуу учурунда жарандардын өз укуктарын коргоо үчүн кандай күрөшүү керектиги тууралуу түшүндүрмөлөрдү беришти. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлдөрү Франциядан келген укук коргоочулар менен бирге бир топ көйгөйлүү маселелерге жооп берип, укук чөйрөсүнүн маанисин түшүндүрүүгө аракет жасашты. Kırgızistanlılar demokrati, biz de demokrati kerek usullardan güçlük. Lekin hakikat kelgende advokatlar arsap kalanında prokuratura bilan sporlaşamay kaladi. Şu kaçak shularni nimasiga urinib yeta olamiz. Жолугушууда укук коргоочу Төлөкан Исмаилова бүгүнкү күндө сот тармагы жана укуктук түзүмдөр жемкорлукка жол берип, коомдо укук бузуулар көп кездешип жаткандыгы, жарандар өздөрүнүн укуктарын билбегендиктен ушундай көрүнүшкө жол ачылып жаткандыгын билдирди. Коррупционер аны жем кылат. Сурайт, мага бер, мен сенин тагдырыңды чечип берем, милиция келет, мен сени жасап берем, сот келет. Ошентип анан коррупциянын мындай бир чырмалып калат да, машинесин сатат, үйүн сатат, баарын сатат, бирок акыйкат таба албайт. Ошон үчүн азыркы мезгилде дүйнөдө жана бөтөнчө азыр Кыргызстанда ошо конфликттен кийин сөзсүз түрдө мыйзамды билиш керек, маалыматтын баарын билиш керек, аябай жакшы жаран болуш керек Кыргызстандын. Конституция ошо 80 улутка бирдей укук берет. Долбоор жетекчиси Валериан Вахитов негизги максат жарандардын укуктук багытта иштеп жаткан кызматкерлерге ишенимди арттыруу экендигин билдирди. Основная задача этого Биздин негизги максатыбыз укук коргоо органдарына жергиликтүү калктын ишенимин арттыруу болуп саналат. Жарандар орган адамдардын душмандарындай көрбөш керек. Алар биргеликте иштеши зарыл. Бул биздин негизги максатыбыз. Ошондуктан биз жергиликтүүлөрдүн укуктарын бузулганда кимге кайрылып, кандай кылыш керектиги тууралуу маалыматтарды бере алдык деп эсептейм. Бул жерде укук коргоо органдары менен ажырым пайда болсо, адамдар өзүн кандай алып жүрүү керектиги тууралуу маалыматтар берилди. Маалымат үчүн айта кетсек, USAID
сайт АРЖ уюмдарынын көмөгү менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү элге жеткиликтүү болуу максатында өткөзүлгөн иш-чаранын алкагында Ош областында 12 айыл өкмөтүндө жолугушуулар уюштурулган. Ага укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышкан. Ошону менен бирге аталган уюмдун жетекчилери элге укуктук сабаттуулугун жоюуга багытталган 3 тилде маалыматтык баракчаларды да таратышты. Мен укугумду толук эле билем деп ойлоймун. Конечно, но эмелер коргоочулар аркылуу коргонушу мүмкүн, башкалар аркылуу баары бир коргоном да. Менен бир акча сураса, мурун мен деле эме кылгам, азыр эме тил кат жаздырып алам. Ошондой нерселер бар. Керектүү органдарга кайрылабыз. Акыйкатчыга кайрылабыз. Жарандардын укугун коргош беришин эмешин. Ар ким өзүнүн укугун коргойт. Баягы тийиштүү мекемелерге кайрылып, ошентип жардам сурайбыз. Эми Кыргызстаныбыз болгондон жардам беришке аракет кылыш керек да. Эми Кыргызстан ошо өзүбүздүн Кыргызстан деп жашап келип атабыз, эми жардам берет да. Ошо. Эми укук бузулду деп көбүнчө пара алганда университеттерде ошону айтабыз. Биз укугубуз бузулганда студенттер эч кимге деле кайрыла албайбыз, анткени коркобуз чындыгында. Биз деле кайрылгыбыз келет, укугубузду өзүбүз деле студенттер баардыгыбыз деле коргогубуз келет. Бирок чын-чынына келгенде иш жүзүнө биз кайрылган чакта дагы иш жүзүнө ашпайт да. Биз органдарга, укук коргоочу органдарга кайрылабыз деп көпчүлүк айтканы менен алар биздин укугубузду канааттандырарлык деңгээлде коргоп бере алат деп ойлобойм. Укук коргоо органдарына кайрыламын. Өзүмдүн аракетим боюнча иш жүргүзөм. Жок, аларга бирок ишене албайм. Жыйынтыгы адилеттүү деле укук коргоочулар бар. Ошолор если адилеттүү чечип берсе, жакшы укугум чечиле алат. Анан адилетсиз болсо чечилбейт. Мне еще пока не приходилось где-то доказывать, что я что-то. Республиканын бардык аймактарынын манасчылар тобу 29-июнь күнү Ош шаарына келишти. Аларды Ош шаарынын мэринин өкүлдөрү тосуп алышты. Келүүнүн биринчи эле максаты Ош Пирим жерин манас баскан жер деп ушул сыйынуу менен, урматтоо менен бүгүнкү эртеңки келечекти даңазалоочулар улуу манас урпагын даңазалап элге жайылтуучулар келип атат. Манасчыларды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алгач манастын айкели менен тааныштырды. Андан соң алар Ош шаарынын аскерлери менен жолугушту. Жолугушуунун негизги максаты Кыргыздын баатыр аскери болгон Манастын эрдик сапаттары менен тааныштыруу болуп саналат. Алар аскерлерге Манастын баатырдык сапаттарынан үзүндү айтып беришти. Негизгиси бүгүнкүсү ошол аскердик жайда айтып атканыбыздын себеби дагы баатыр атабызда негизинен баатырдыкты, аскердик жүрүштөрдү, душманга каршы чабуулдарды дегендей ушул тема көбүрөөк айтылгандыктан эми кенекей карапайым элдер аралап жүрүп эл арасынан убакыт экен көрүп алат экен. Мен ушу аскердик жайдагы ушу биздин аскерлер өзүнүн аскердик эмеден чыга албагандыгынан улам. Биз ушул жерге келип дагы 1 саат 2 саатыбызды бөлүп ушул манасчыларга дагы жакшы болот. Себеби аскердеги адамдар көп нерсеге суусап, көп нерсени күтүп турган болот. Анан ошого карап, ошо аскердик жайга да келдик да, келгенибиздин себеби да ушундай болду да. Ал эми аскерлер мындай жолугушуулардын тез-тез өткөрүлүп турса дешет. Азыркы бүгүнкү ушул жерге манас айтып келген манасчылар тобуна чоң рахмат. Анткени ушул жерге айтып келип дагы ушундай иш-чараларды кененирээк өткөзүп турса, солдаттардын дагы мекенге болгон кызыгуусу чоңоет. Манасчылар тобу Ош шаарынын Алай жана Каракылжа райондорунда болушту. Алар райондорго барып, Манас баатырдын жүргөн жерлерине зыярат кылышты. Ош мамлекеттик социалдык университетине Чаткалбай Райымбаев ректор болуп дайындалды. Аны эмгек жамаатына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыманап Жолдошов келип тааныштырды. Эми Райымбаев 5 жыл ректорлук кызматты аткарат. Тааныштыруу салтанатына окуу жайдын мурдагы ректорлору, окутуучулук профессордук курамы катышып, куттуктоо сөздөрүн айтышты. Алар эми университетте туруктуу өнүгүүгө баштап, республикадагы алдыңкы окуу жайлардын катарына кошооруна ишенимин артышаарын билдиришти.
кетти. Чаткалбай Райымбаев окуу жай түптөлгөндөн бери ушул окуу жайда эмгектенип келет. Ал акыркы убакта каржы экономика факультетинин кафедра башчысы болуп иштеген болчу. Эскерте кетсек, буга чейин ал Ош МСУга ректорлук орун үчүн шайлоодо эң көп добуш алган. Кыргызстан боюнча элдердин достугун, биримдигин бекемдеген ынтымак кербени 29 июнь күнү кезектеги өз салтанатын өткөрдү. Иш-чарага Ош жана Жалал Абад облустарынан келген төрдөө жаштагы коноктор катышты. Уюштуруучулардын айтымында ынтымак кербени иш-чарасынын негизги максаты Кыргызстандагы бардык улуттарды тынчтыкка чакырып, ар кандай келишпестиктерди алдын алуу болуп эсептелет. Жыйында сөз алган расмий өкүлдөр чогулгандарды өз ара биримдикке чакырып өтүштү. Абдан кооз жерибиз, жаратылыш байлыктарына бай, сууга бай, ушундай сонун жерибиз бар. Ошону аздектеп, барыбыз ушул биримдикте, ынтымакта ошол биздин мамлекетибизди бүтүн сактап калышыбыз керек. Өз ара келишпестиктер эмне себептен пайда болору жана көйгөйлөрдү каршылашуусуз кандай чечсе болот? Мына ушундай суроолорго чогулгандар менен биргеликте жооп табууну көздөшкөндөргө атайын сахналаштырылган көрүнүштөр дагы тартууланды. Бардык улуттун өкүлдөрү тарабынан коюлган бул көрүнүштөрдө турмушта кезикчү окуялар көрсөтүлдү. Долбоордун максаты мамлекеттеги чыр-чатактарды аныктап жана коомчулук менен биргеликте алардын чечүү жолдорун издөө болуп саналат. Чыр-чатактарды алдын алуу жана аларды жоюу максатында республиканын бардык аймактарын кыдырып, жолго чыккан ынтымак кербени бүгүн Ошто өз акциясын өткөрүп жатат. Бүгүнкү иш-чарада жарандардын бул көйгөйлөргө көңүл кош эместигинин күбөсү болуудамын. Уюштуруучулардын билдиришинче, USAID-тын каржылык көмөгү менен Актеп тарабынан ишке ашырылып жаткан бул долбоордун финалдык бөлүгү Бишкек шаарында өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 62 тыйын, евро 63 сом 45 тыйын, Россия рубли 1 сом 48 тыйын, Өзбек сому 2 тыйын, Тажик сому 10 сом 20 тыйынга барабар болду. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 2-июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 308 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 12-17 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 31 градуска чейин жылуу болот. Ош областында түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 34 градуска чейин жылуу. Жалал Абад областында түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 34 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүзү 28 градуска чейин жылуу. Талас областында түнкүсүн 16 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 32 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык көл областында түнкүсүн 14 градуска чейин, ал эми күндүзү 27 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Чүй областында түнкүсүн 18 градуска чейин ысык, ал эми күндүзү 34 градуска чейин жылуу. Бишкекте 2-июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 308 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 34 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ош шаарында 2-июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 308 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 31 градуска чейин жылуу.